Түз эфир. Так. Урматтуу Facebook колдончулар. Түз эфир. Замир Жошев экөөбүздүн долбоорубуз соттор жөнүндө иштер боюнча айтып турабыз деген. Так. Поделиться кылып турсаңыздар жакшы болот эле. Анткени ошондо көбүрөөк кишилер кирет эле. Бекмурат Токтогулов. Не тема? Бакмурат, сага жага турган тема. Замир экөөбүз бүгүн эме боюнча сүйлөшөбүз. Бишкек шаарынын 1-май район сотунун следственный судьялар боюнча. Жусуп, кандайсың укам, жакшысыңбы? Жусуп, азыр могу жерде биз тетиги следственный судьялар боюнча сурайбыз, айтабыз. Замир Жошев экөөбүз сүйлөшөбүз. Анан ошол боюнча Бишкек шаардык сотунун судьяларын мындай двойной стандарт менен иштегендердин полностью азыр ачыктап беребиз. Полностью кагаз иретинде. Андан тышкары Жусуп сотторго ишенебиз. Бакмурат, как всегда. Алейкум ассалам, иним. Жакшысыңбы, Жусуп? Молодец, жакшы нерселерди чыгарып атасың. Эми могу жерде азыр абдан чоң ызы чуулар болуп атат. Мына Улан Дасматов да кирди, иним. 5 киши эфирде. Дагы поделиться кылып койсоңуздар, же лайктардан коюп турсаңар, ошондо арбаңыз, байкелейт. Уланчик, все, арбайбыз, Кудайым буйрса, баары жакшы. Эмаком боюнча кече чоң мындай талкууларды жүргүзгөнбүз, баарын түшүндүрүп бердик. Дагы ошо Жусуп, мына сени как раз олтурасың, өзүң депутатсың. Анан ошон үчүн Эмаком боюнча дагы бир түшүндүрмө берип кетейин. Мен дольщик менен Эмакомдордун ортосундагы разборкаларга катышкан жокмун, катышпаймын. Мен катышып атам, наоборот, азыр ошо дольщиктердин акчасын алып берели деген аракетти кылып атам да. Андай алгандай. Анткени мына Жусуп өзүң эле коллегаң ошо Эмилди, жаш бала экен, тиякта окуялардын аттарын айтып, анан ошол жакта дагы бир коллегаңар бар, өзүм досум. Ошолор, андан тышкары тет жерде бир Ошто Аташев деген Ашым деген киши экен. Материалдын, мен иштин жагдайларын, материалдарын айтып атам да. Мен деген тетиги бирөөнү жамандап аткан жерим жок. Бирок аудиторский проверка кылсак, ошо аудиторский проверка негизинде сүйлөп атам да. Ошондо Аташевдардыкы чыгып атат. Аудиторский проверка менен $1,650,000 башагы арматура, тияк-пияктардын баарын акчалай бериптир. Бирок алган оокаты $7,5 миллион ашып кетиптир. Кайрат, мына кандайсың, жакшыбы? Мына Кайрат, сен да кирсең болот эле, пока Замир Жошев 1-май район соту боюнча азыр даярданган чейин Кайрат экөөбүз да мындай жүргүзсөк, анткени деген Эмакомдун историясын сен биринчи баштагансың. Ошон үчүн запрос жиберсең мага, экөөбүз да бир кичине мындай эметет элек, мен сага бир нерселерди түшүндүрүп берет элем. Ошон үчүн могу жерде Эмаком боюнча жөн эле алып туруп эле мондай ызы чууларды кылбай, азыр мындайча айтканда заявлениялар ташталды, арыздар ташталды. Ошол башаягы где-то бир $10,5 миллион алып кетиптир. Ошол жакта
талай досум да бар экен. Ошолордун баары тең ушу вопросторду, ошо элдердин ошол акчаларды берсеңер кайра назад, элдердин дольщиктердин акчаларын берсек жакшы болот эле. Ошондо Эмакомдун ызычуусу бүтөт эле. Ошол ызычуу бүтөт, по-любому бүтөт. Баары бир кандай болбосо да ошо акчаны алган адамдар по-любому бул мындай айтканда ашыкча алып кеткен акчаңарды өзүңөр эле мындай по-любому берип эле дольщиктерге менен полностью расчет кылып койсок, Эмаком деген ошо карапайым элди карап коет элек. Ошон үчүн урматтуу достор, мени деле жаман көрбөй эле, дольщиктер мына карап атат, мени деле жаман көрбөй эле. Мен айтып атам, двойной продажа тияк биягына мен киришпейм. Мен киришпейм, двойной продажасына тияк биягына киришпейм. Мен силердин ортоңордо болгон правоотношенияларына киришпейм. Мен наоборот, ошо бул Эмакомдон, дастан курулуштан бирөөлөр коркуттуу, үркүттүү жолу менен Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин кезинде аттуу баштуу мындай чоңто айтканда ошол эле эми атын айта эле кетейин. Ошол жерде Алмамбет Салиев деген бар экен. Ошолордун баары эми ошонун баары чыгып атат да. Ошолор алып кетип калган, мыйзамсыз алып кетип калган акчаларды алып туруп, ошо дольщиктерге берейин деген, ошону дольщиктерге берели деген мына мен, Эмиль, Замир болуп иштеп атабыз. Мына Мелис Пакем да келди. Мелис Паке, салом алейкум, кандайсыз? Адил, привет. Так, могу жерде поделиться алып койсоңуздар. Так, мына азыр кимде кирип атат? Кайрат кир. Кайрат. Мына Кайрат, сен ыраш кириптирсиң, азыр түз эфирде сен да кирип калыптырсың. Мындайча айтканда, сен биринчи эфирлериңди, Эмаком боюнча биринчи эфирлериңди билем, сен ошо биринчи баштагансың, анан ошол баштаган боюнча сенден кийин Ыдырыс иним кетиптир, азыр дагы 1-2-3 жигиттер жүрөт. Мына могу жерде Жусуп иним айтып атат, Эмакомду ким банкрот кылган кишилерди, айрыкча аттуу баштууларын эркекче айтыңыз да, калк страдать этет. Мына ачыгын эле айтып атам, Эмакомду кимдер банкрот кылган? Эмакомду банкрот кылгандар ошо мен эми кагаздын иретинде айтып атам. Мен эми ал кишилерди тааныбайм, бирок могу кагаз иретинде мен ошолорду айтып атам. Ашым Аташев деген бар экен. Ошол жактан талай бар экен. Ошол жерде Алмамбет Салиев бар экен. Ошол жерде ОПГлар менен коркуткан дагы 1-2-3 киши бар экен. Баш аягы 10,5 миллионго алып кеткен. Мына Жусуп, мен сага айтып бердим ошолорду. Ошолорду баары тең өзүлөр ыктыяры менен келип берсе, мен жакшы болот экен. Мына азыр иним кирди. Кайрат, сен ушу биринчи жүргүзүп атыптырсың. Ошондо деген сен экинчи тарабында угуп жасайын деп угуп койсоң болмок экен, бирок бүгүнкү күнү Эмакомду банкрот кылган кишилер вообще бөлөк экен. Ошол боюнча мына сен дагы кирип калдың. Ошол боюнча сен дагы бир иликтөө жүргүзсөң жакшы болот эле. Иликтөө жүргүзсөң, биз сага бүт аудиторский проверкалардын кагаздарын беребиз, жазган арыздарыбызды беребиз, толугу менен айтып беребиз, кайсы маалда кимди. Андан тышкары видео, аудио съемкалар бар, видеосъемка, аудиозапистер бар. Ошолордун баардыгын сага беребиз, ошону иликтөө жасап берип. Эми үчүн ким Эмаком компаниясын ушундай ахуалга жеткизген? Эми ал кишилер аттуу баштуу эле кишилер экен, ошолордун баардыгы акчаларын алып алды, карапайым эл страдать этип атат. Эми ошол боюнча мына сага түшүндүрмө берип кетейин деген да. Биз деген азыр биз кайрылдык, ГКМБ кайрылдык, ГКМБ бүт материалдарды жыйнады. Азыр Ошко кетирди. Азыр Оштун УГКМБсине кетирди. Ошондо кайсы бандиттердин аты менен алынып калган, кайсы жерлерди кайсы бандиттер алып кеткен, кайсы бандиттер жиптерди алып кеткен, кайсы бандиттер канча этаж үйлөрдү тартып алган. Ошолордун баардыгын мына азыр толугу менен сага берейин. Ошону сага бергенден кийин ошону иликтеп көр. Сенден суроолоруң болсо мен жооп берейин. Рахмат кошконуңузга. Эмакомдун маселеси курчулат, билесиз аябай.
жакында эле болгон улуттук университеттин жыйналышына дагы эң көп барган жабырлануучулар ошо Имакомдон экен да. Бизге да Звугун кичине көтөрүп коесуңбу? Сенде кичине звугун кичине эмерээк болот окшойт. угулуп атабы? Дагы эле жакшы угулбай атат. Азырчы? Ну давай айта берем. Ошо эң көп жабыркагандар ошо Имакомдук болуп атпайбы азырчы? Көп жерде Имаком маселеси көтөрүлөт да. Анан биз деле чагылдырган кезде ошол убакта компаниянын Зайнабидин деп азыр дагы кылмыш иши козголуп турат го дейм. Ошол болгон директор, андан башка директор болгон. Ошол кезде ушул нерсенин баары ачыкка чыкканда анда жагдай башкача болмок деп ойлойм да. Эгер ошонун баары туура айтылса, баягы оорун жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт го. Эгер ошонун баары ачык айтылганда эл да ошол нерсени түшүнүп өздөрү да башкача аракет кылса жакшы болмок беле. Буга чейин эмнеге унчукпай келди деген суроодо сизге ушул сурап көрдүңүзбү өзүнөн? Эмнеге унчукпай айтпай келди? Эми мен сага азыр ал жагын айтып берейин. Эми мындайча айтканда Крим төбөлүнүн чоңдорду баарын тең азыр мыйзамга алып келип аткандан кийин, тияк бияка түрмөлөргө түшүп аткандан кийин азыр уже коркпой сүйлөп атат. Ошол маалда Крим төбөлүнүн чоңдору эмелер бар болчу. Ошолордон коркконунан сүйлөбөй жүрүптүр. Мына азыр ошолордун баары ачыкка чыгып атат. Кайсы үйлөр кандай кирген. Эми азыр ошол жакта Эмакомдун кээ директорлорун айтып кетсек, кээ директорлор дагы ошол жака момундай ызы чуу болуп атканда өзүлөр директор болуп алып, аякта да кичине анча мынча ызы чуулар бар экен, бирок ал өзүлөрүнүн ич ара чечишип алат. Мен ал жагына киришкен жокмун. Двойной продажасына киришкен жок. Мен киришкендигим бүгүн бул Эмакомду ким банкротко алып келген, ким Эмакомдон канча акча алып кеткен, ошол боюнча аудиторский проверка кылдык. Бир эмес, 2 проверкабыз бар. Аны биздин менин аккаунтуман көрсөңөр болот. Замир ошонун баарын көрсөтүп чыкты. Мына деп көрсөтүп чыкты. Ошолордун бардыгын азыр ачыктап чыгарып атабыз. Ошонун негизинде биз деген азыр кайрылдык. Ошол боюнча мен сендан суранып атам. Сен экинчи тарапты, сен журналист болгондон кийин, журналисттин өзүнүн этикасы бар, неписанный закон бар. Официалдуу түрдө сен деген бир тарапты айтсаң, экинчи тарапты дагы угушуң керек. Азыр экинчи тарапка Эмил да даяр сүйлөөгө, Эмил да айтып берет, эмне болгонун, ким банкротко алып келгенин Эмил да айтып берет. Ошондон тышкары аудиторский проверкалардын бүт заключенияларын берели, эмелердин баарын берели. Ошону менен сен ошол ийгиликтөөнүн экинчи частын чыгарышың керек. Анткенден сен эми бизде журналистке этика деген бар да. Эми мен деле силер менен чогуу эле журналист эле болуп жүрөм го. Наждак ТВнын кожоюну болгондон кийин эми аны билесиң жакшы. Ошондуктан азыр мына сен бир тарапты кылып туруп тиги тарапты көрсөткөнсүң, өзүң башында көрсөткөнсүң. Сен деген ыдырыс кирген. Калас элек ал жерде деген компаниянын өкүлдөрү болгон да. Ошо бирок бул чоңдор болгон эмес чынында. Эмил мырза, алар өздөрү айткан эмес. Ошол убакта компаниянын директорлору, анан үлүкчүлөр, дольщиктер болгон да. Ошо менен биз токтолгонбуз. Эми азыр маалыматтарды берсеңиз, биз с удовольствием муну иликтеп чалдырып берүүгө даярбыз биз. Все, тогда давай эртең экөөбүз аны кезигели. Кезиккенде мен сага бүт документтерди берейин. Эртең Эмил сен менен эмеге чыксын, сага интервью берсин, эмне себеп кандай болгон. Хорошо? Сүйлөштүкпү? Хорошо. Сүйлөштүк. Давай тогда, Рахмат болсоңуз. Давай. Замир. Мына ушинтип туруп, ошо Эмаком боюнча азыр тияны. Эми болсо Замир экөөбүз азыр өзүбүздүн долбоорубузга өтөбүз. Замир Жошов азыр бизди карап атат. Замир жиберди өзүбүздүн долбоорубузду 1-Май район сотунун судьялары боюнча. Ошонун как раз мына могу жерде азыр депутаттар кирди. Могу жерде азыр правительство, член правительства кирди. Мына Асан кирди тет жерде. Азыр ошол жерде мына жогорку соттун судьялары кирди көбү. Мына ГКМБнын сотрудниктери кирди. Ошолор силер ушуларды уксаңар жакшы болот эле да. Ушулардын баарын силер уксаңар абдан жакшы болот эле. Мына Замир да кирип атат. Замир кандайсың, жакшы угулуп атабы?
Кутмангеч жакшы ооба. Жакшы. Что-то звук акыныраак чыгып атат го. Мен сүйлөгөнүмбү? Мына эми жакшы чыкты. Эми жакшы чыкты. Вот сон чыкты. Замир азыр менде телефон бир кулаганда чыкты. Болду. Замир азырда мына Эмаком боюнча башында баштаган Кайрат баштады эле ошол ишти. Азыр Кайрат как раз өзү да чыгып калды. Мен ошонго баарын сурандым. Ошол боюнча азыр эртең Кайратка аудиттин заключенияларын баарын берели, интервью берели. Анан Эмакомдун председатели өзү берсин. Бирок бүгүнкү биздин темабыз Эмаком эмес. Бүгүнкү биздин темабыз мындайча айтканда баш коргоо чарасы деген сөз да. Баш коргоо өнүгүү сырлары, сен секретарсың дейт. Мен секретарь эмесмин, мен адвокатмын. Баш коргоо чарасы деген проблема. Баш коргоо чарасы деген мен баягыдан бери канча какшанып эле келатабыз, 1 май райондук сотунун тергөө соттору бул мындайча айтканда нотариус эле болуп калды. Анан кийин ушу двойной стандарт болуп калды. Мына ошо айтып кете турган эле 1 май район сотунун судьясы Шерматов, Бекенов деген бар. Ошолордун баары кандай чыгарып аткан эмне. Анан кийин ошолордун баарын обжалование кылгандан кийин 1 май район сотунун төрагасы эмне кандай бул ызычууларды кылып абдан мажбур болуп атат. Андан тышкары Бишкек шаардык соту бул вообще эле мындайча айтканда ошол окуяларды биз экөөбүз азыр олтуруп ошону жакшы бир сүйлөшсөк, ошону жакшы болот эле. Муну кайра эле мындайча айтканда үйрөнсүн, эл үчүн, карапайым үчүн иштесин деген сөз да. Туурабы? Эми сен азыр ошол историяңды историяңды айтып берсең, Азия Оптима банк представителдер боюнча айтып берсең, анан ошондо кош стандарттарды сүйлөшсөк болот эле. Кел. Туура. Так, азыр эми бөгөт чарасы боюнча негизи айтып берейин. Бөгөт чара маселеси боюнча мыйзамда каралган бүгүнкү күндө 7 түрү бар бөгөт чарасынын. Бирок тилекке каршы көпчүлүк учурда камакка алуу түрүндөгү эле бөгөт чара колдонулуп келет. Негизи кылмыш жазык процесстик кодекстин 114-беренесинде так көрсөтүлгөн. Бул камакка алуу түрүндөгү бөгөт чара качан колдонулат? Эгерде адам өтө оор кылмыш боюнча жана өтө оор кылмыш боюнча айыпталып жатса, башкача айтканда, ошол кылмыш үчүн музга болуп атабы? Жок, жакшы эле. Кылмыш үчүн 5 жылдан өйдө эркинен ажыратуу түрүндөгү жаза каралган кылмыштар боюнча колдонулат. Бирок тилекке каршы мына 5 жылга чейин эркинен ажыратуу түрүндөгү жаза каралган анча оор эмес, орусча менее тяжкий кылмыштар боюнча дагы көпчүлүк учурда ушул колдонулуп, айыпталуучулар аял болобу, эркек болобу, жаш болобу, улгайып калганбы, ага карабастан камалып кетип атышат да, соттун өкүмүнө чейин элечи. Ошондой. Бул жерде эмне болуп атат? Мыйзам өзү айтып атат, 5 жылдан ылдый жаза каралса, анда камакты пайдаланбаш керек, колдонбош керек да, камакка алууну. Үй камагы бар, күрөө алуу, залог, башка жака чыкпоо жөнүндө колгат алуу түрүндөгү мамлекетти калтырып таштап кетпөө жөнүндө, мисалы же жашаган туруктуу жашаган жерин калтырып кетпөө жөнүндө колгат алуу түрүндөгү ушундай бөгөт чаралардын түрлөрү колдонулбай жатат тилекке каршы. Көбүнчөсү мына 1 май райондук соту УКМКнын, МВДнын эң башкы тергөө кызматтары тергеген иштерди караган үчүн тилекке каршы тергөө судьялары ушул эми өтө олуттуу органдар алып келип атат деген ой мененби айтып барган иштердин баары боюнча көпчүлүгү боюнча камап атышат да тилекке каршычы. Бирок камап атат десек, кээ бирки оор кылмыштар боюнча камабай койгон учурлар деле бар. Бул жерде мындай кош стандарттуулук, баягы двойной стандарты болуп жатат. Мисалга алып айта кетейин, мына бир коммерциялык уюмдун
жабырлануучу катары өткөн коммерциялык уюмдун мен өкүлүмүн, эми атын атабай эле коелу, ал уюмдун. Ал жерде ошол уюмда көп жылдын аралыгында бухгалтерия бөлүмүндө иштеген келин 10 айдын ичинде 31 миллион сомдон көбүрөөк акчаны чыгарып кеткен. Ошол уюмдун, ошол организациянын кардарларынын, 4 кардарынын көмөктөшүүсү менен да, жардамы менен. 31 миллиондон ашык сумманы чыгарып кетип, өзүнө ыйгарып алган мошенничество деп алдамчылык беренесинин 4 бөлүгү боюнча иш козголуп, 2022 жылдын ошо январь айларында иш козголуп, жакында эле 26 март 2024 жыл 1 май райондук соту өкүм чыгарып 6 жылга сот залынан камады ал келиндич күнөөлүү деп таап. Бирок кызыгы мына ошол 22-23 мына 24 жыл 2 жыл 3 айдай тергөө жана сот уланды да, соттук териштирүү өзү эле 1 жыл 8 айды 8 айга барабар убакытты алды. Ошончо убакыттын аралыгында 2 жыл 3 ай деп коелу жалпысы. Бир да күн СИЗОдо отурган жок да ошол аялчы. Бир момент. Мына анан кийин бизге түшүндүргөнгө жакшы болот. 31 миллион бул 300 миң доллар, бул бир. Экинчи момент, именно приговор менен кармап атат да. 6 жыл срок берип туруп, приговор менен камакка алып атат, туурабы? Эми мындай болуп атат да, ал приговор менен камакка алганы ал жакында эле болду. 1 ай болду элек. Биринчи инстанциядагы соттун өкүмү менен сот залынан камалды. Бирок ошол камалганга чейин 6 жылга камалсын деп өкүм чыкканга чейин ар дайым үй камагында жана бөгөт баягы башка жака чыкпоо жөнүндө кол коюп эле, подписка алып коюп эле, камалбай эркиндикте жүрдү да. Ошол эле учурда башка бир 500 миң менен алдамчылык кылды, 500 миң сомго алдады деген иштер да болду менин тажрыйбамда ошол убакыттын аралыгындачы. Алар боюнча районда камайт, шаардык сотто камап койду да. Мисалы. Анан ошол келин боюнча Бишкек шаардык сотуна ошол кызыктуу нерсе да, ошону айтып берсиң жакшы. Аны сөз айтып берем. Мына эми карабайсыздар, 2 жыл 3 ай дегенде араң камалды. Камалганда дагы соттун өкүмү чыкканда 26 мартта, 25 апрелге чейин, башкача айтканда 30 күн ичинде биз жабырлануучу катары ал өкүм менен бир бөлүгү менен макул эмес болчук. Себеби 31 миллион эмес, 29 миллиондон ашыгыраак суммага алдаган деп өкүм чыкты. Биз ошондо бир бөлүгү менен макул болбой, апелляциялык даттануу берели деп атканбыз райондук соттун өкүмүнө карата. Биздин 30 күндүк мөөнөтүбүз бар. 30 күнүн аралыгында жазык процесстик кодекстин 400 тагыраагы 400 беренесине ылайык өкүм чыккандан тартып 30 күн иш райондук сотто болуш керек да. Ал эч кайсыл шаардык сотко кетип калбаш керек. Анткени ошол 30 күндүк мөөнөт өткөндө гана жалобалар келип түшсө, райондук сот шаардык сотко жиберет. Эгер жалоба келип түшпөсө, жалоба бул мыйзамдын талаптары. Бул мыйзамдын мындай конкретно айтылган, четко жазылган, эч двойное толкованияга жатпаган, разное толкованияга жатпаган, мындай элементарный эрежелер да. Муну баягы соттук системада мындайча айтканда, образно айтканда, 1-классы да түшүнөт да. Сотко жаңы келип иштеп баштаган секретарлар да түшүнөт мунучу. Эң жөнөкөй эреже 30 күн иш райондук соттон жылбаш керек. Бирок тилекке каршы кандай болду? Мына 26-сында өкүм чыкты. 2 апрель күнү 5 күн дегенде мыйзам талабына ылайык өкүмдүн тексти кагаз түрүндө даяр болду. Биз оштолчук сиз экөөбүз, анан секретарь жазды WhatsApp'тан, өкүм даяр болду, алып кеткиле деп. Макул, эртең барып алып кетебиз деп мен жаздым. 3-үндө бардым 1 май райондук сотуна, 3-үндө барып канцелярияга кирсем, өкүм эмес, иш жок. Иш кетип калыптыр, ушунчалык ракеталык ылдамдыктачы. Шаардык сотко жиберип салыптыр. Бул ким жиберет? Албетте 1 май райондук сотунун төрагасы Калыбаев Алмаз Жээнкулович өзүнүн колун коюп,
жолдомо катты түзүп туруп жиберип салыптыр иштич. Ошондо биз өкүмдү алып элекпиз, даттануу берүүгө албетте жетишкен жокпуз. Анан Бул мындайча айтканда, кечирип кой Замир, мындайча айтканда, мыйзамга каршы биринчи май районунун төрагасы мыйзамга каршы злоупотребление кылып атат да. Сөзсүз түрдө муну мыйзам тили менен айтканда баягы ыйгарым укугун кыянаттык менен пайдалануу деп эсептейм мен. Злоупотребление должностными полномочиями. Себеби карабайсызбы, биринчиден 3 апрель күнү иш кетип атат Бишкек шаардык сотуна. 3 апрель бул өкүм чыккандан тартып 6-эле күн, дагы 24 күн бар алдыдачы. 24 күн тийбеш керек эле, ошол райондук иште райондук сотто иш материалдары туруш керек эле. Эми карабайсызбы, мына негизи 1 май райондук сотто почтовый день деп почта иштеген 2 күн бар да, бул вторник, анан четверг. Анан 3 күнү, среда күнү кантип иш кетип калды, бул мага техникалык жагынан эч түшүнүксүз. Албетте мен өзүм бир бул маселе боюнча өзүм бир ойлорум бар, бирок мындай түшүнүксүз да, мага ачык открытый вопрос калып атат да. Түшүнүксүз эмес, бул деген заинтересованность деп коет. Бирөөнүн заинтересованности. Нарочно алып кетип калат. Албетте, ал ошол мен өзүмдүн ойлорум бар деген, ошол как раз бул жерде кызыктар адамдар ошону жеткирген да. Жеткирген. Эми караңыз, мына мен 3 апрелде билип, абдан нааразычылык бизде болду, жабырлануучу тарапта. Мен түз эфирден жогорку соттун төрагасына кайрылдым. Замирбек Курамаевичке. Кайрылып, ушул 1 май райондук сотунда эң элементарный эрежелер бузулуп жатканын, биздин укук жабырлануучу тарап катары бузулуп жатканын, мыйзам талаптары бузулуп жатканын ачык айтып кайрылганда, бул менин кайрылуум жетиптир. Айтор 4 апрелде ошол жогорку соттон көрсөтмө болгон окшойт. Мыйзамсыз ишиңерди оңдогула деген. 4 апрель күнү 1 май райондук соттун төрагасы Алмаз Жээнкулович кат жибериптир Бишкек шаардык сотуна. Ишти кайра бергиле депчи. Ишти кайра артка кайтаргыла деп кат жибериптир. Аны биз 9 апрелде гана билип атабыз. Эми караңыз, мына демек ал киши өзүнүн мыйзамсыз ишке барганын моюндады да. Моюнга алды. Признал он. Болбосо кат жибермек эмес да, өзү кат жиберүү аркылуу мыйзамсыз кылып койгонун моюндады. Эми 4 апрель күнү тилекке каршы Бишкек шаардык соту өзүнүн өндүрүшүнө кабыл алып коюптур бул ишти. Кабыл алып туруп, соттук коллегияга бериптир, өткөрүп бериптир. Эми бул жерде Бишкек шаардык соту тарабынан дагы мыйзам бузулду деп эсептейм. Себеби алар мындай караш керек. Бул иш боюнча өкүм качан чыккан? Тараптар өкүмдү алдыбы, албадыбы? Бүт баарына көңүл буруп туруп, демек дагы 24 күндүк мөөнөт бар экен. Бул ишти биз кайтарышыбыз керек. Муну кабыл ала албайбыз деп кайтарыш керек эле. Эми бул жерден өтө кызыктуу дагы бир жагдайды айта кетейин. Деп койсуң. Бирок кайтпады да, кайтпады ишчи. Алар өз өндүрүшүнө кабыл алып коюшту. Мыйзам бузуу деп муну эсептейбиз. Эми өтө кызыктуу жагдай. Ошол коллегия 3 судьядан турат. Бул Атаев Замирбек Исмаилович деген судья, Кожомбердиев Нурлан Кожомбердиевич деген судья, Момуналиев Адис Жолдошбекович деген судья. Төрагалык кылуучу катары Момуналиев Адис Жолдошбекович өтө тажрыйбалуу судья болуп саналат экен. Бул Кожомбердиев Нурлан Кожомбердиевич докладчик деп коет. Ошол материалды кабыл алат, изилдейт, анан коллегиянын башка судьяларына иштин чоо жайын айтып берген судья да. Бул кызык жагдайды мындай деп түшүндүрөйүн да. Мен кызыкчылыгым рассмотрениясын айттым да. 4 түндө өндүрүшүнө кабыл алып туруп 9 апрелде дайындап коет. Саат 10:30. Анан бизге кабар берет. Анан биз деген кагаз түрүндө Бишкек шаардык сотунун төрагасына кайрылдык. Биз деген жогорку соттун төрагасына кайрылдык кагаз түрүндө. Ушундай мыйзамсыздыктар болуп атат. Ишти артка кайтарганга, бизге өкүмдүн көчүрмөсүн бергенге, жана даттануу бергенге мүмкүнчүлүк бергиле, ошонун баарын камсыз кылгыла, мыйзам сакталсын деп бүт жакка кайрылуу жаздык. Ошондой эле соттор кеңешине биз жаздык. Кимге карата?
1 май райондук соттун төрагасына соттор кеңешине. Булар 4-түндө өзүнө алып атат өндүрүшүнө, 9-уна биринчи судебный заседанияны кылып атат. дайындап коюп. Бирок 4-түндө 1 май райондун соттун төрагасы кайта бергиле деп атат. Булар бербестен булар судебный заседание назначать етип атат. 9-уна дайындап коюптар. Анан биз бул жерде ишенич таптакыр жок да. Мына ишенич таптакыр жок да. Анан биз аракетибизден жазган жокпуз да. Биз аракетти уланта бердик. Мыйзамдын талабы аткарылышына жетишели деген максаттачы. Анан эмне кылдык? Жогорку соттун төрагасына жазылдык. Жеке кабыл алуусуна. Ал киши бизди 9-апрель күнү саат 7:30 кабыл алды. Ошол жабырлануучу уюмдун юристи аты Улугбек жана мен экөөбүз адвокат катары кирип жолугуп чыктык. Ошондо бетме бет отуруп алып дагы түшүндүрдүк кандай мыйзам бузуулар болду. Ал киши айтты, ооба, бул жөнүндө кабарым бар. Мен бул жөнүндө тапшырма бердим, мыйзам чегинде чаралар көрүлсүн деп. Иш кайтарылсын деген өңүттө тапшырмалар берилди. Мындайча айтканда кабатырланбай эле койгула дегендей сөз болду да. Биз ыраазычылык билдирип, ал жерден кетип саат 10:30 бардык. Процесске. 9-апрелге процесске бардык. Процесске бардык. Бардык да. Анан эмне болот экен деп барсак, 3 судья кирип келип эле коллегия. Мындай маселени көтөрүштү. Мына канцелярия аркылуу бизге арыз келип түшүптүр дейт. Ал арызда ушул жабырлануучу тарап ишти артка кайтаргыла деп талап коюп атат дейт да. Кайтаргыла деп талап коюп атат дейт. Пикириңер кандай деп эки тараптан сурады. Прокурор туруп, прокурор Увалиев, жаш мындай так өз ишине так прокурор жигит бар. Туруп туптура деди. Бул иш кайтыш керек деди. Анткени жалоба, апелляциялык даттануу только райондук сот тарабынан, райондук соттун канцеляриясы аркылуу гана берилет. Мыйзам талабы бузулган деп өзүнүн пикирин айтты. Биз да албетте колдодук. Жабырлануучу тарап, айыпталуучу тарап албетте туруп, булар эми убакыт созгондун эле аракетин кылып атат деген бир шылтоосун айтты, өзүнүн аргументин. Анан соттук коллегия ордунан туруп, болду, биз кеңешме бөлмөгө кеттик, чечим кабыл алганга деп туруп кирди. Анан отурабыз. Эми эле отурганда бир аздан кийин 3 кайра чыкты судьялар. Негизи кеңешме бөлмө совещательный комнатага киргенден кийин чечими жок, адам эмес, сот чыкпаш керек. Чечим менен чыгыш керек да. Бир гана чечим менен чыгат. Кайсыл маселе боюнча кирип кетсе, ошол маселе боюнча чечимди чыгарып туруп анан чыгыш керек. Бирок тилекке каршы судьялар чыгып туруп биздин өтө бизде өтө таңгалууну жараткан окуя болду. Эмне дейт? Биз бир маселени унутуп калыппыз дейт. Тиги келин СИЗОдо отурат да, решетканын арт жагындачы. Бул аялдын бөгөт чара маселесин карашыбыз керек дейт. Эч ким ходатайство кылган жок. Эч ким өтүнүч кылган жок. Алар совещательныйга кирип кеткен. Анан мен турдум, биринчи менин пикиримди сурады. Жабырлануучу тарап, силер пикириңерди айткыла деди. Бөгөт чара маселеси боюнча. Өкүмдө болсо так жазылып турат да. Өкүм мыйзамдуу күчүнө кирмейинче бул аял СИЗОдо болсун деп так жазылып турат. Өкүм мыйзамдуу күчүнө кире элек, себеби 30 күн өтө элек, же болбосо шаардык сот ишти карап бүтө элек. Анан мен айттым, бул маселенин демилгечиси, инициатору ким дедим да. Бул демилгени ким көтөрүп атат? Десек, суроо бербейбиз. Башкаруу чарасы боюнча маселенин деги ким көтөрүп атат? Нет, подожди, сейчас вот один момент. Бул келин приговор менен алынган. Приговор менен 6 жылга камалып атат. Башкаруу чара биякта каралбайт. Бул ден только соттук заседанияда, кийин апелляциялык иретинде только приговор менен гана чыгат бул келин. Албетте. Только приговор менен гана анын бөгөт чарасы баягы эгер эркиндикке кое берилсе, пробация же жана башка, анда чыгып кетиши мүмкүн.
Болбосо чыкпайт, өзүңүз билесиз. Булар өзүнчө отдельно вопрос кылып, өздөрү демилгелеп көтөрүп атат. 3 судьячы. Биз абдан таң калдык. Анан мунун демилгечиси ким деген суроого жооп албадык. Мен өзүмкүн айттым, бул киши өкүмгө ылайык камакта болуш керек, өкүм күчүнө киргенге чейин. Прокурор туруп, ал кайталап суроо берди судьяга, таң калып. Айттыңыздарчы, бул ким көтөргөн маселе, каяктан келип чыгып атат десе, мындайча айтканда, силердин ишиңер болбосун, биз маселени көтөрдүк, пикириңерди айткыла болгон дегендей кайрылуу жасады коллегия. Анан прокурор бул аял соттун өкүмүнө ылайык камакта болуш керек деп ушул ойду айтты. Тиги тарап албетте ооруган ата-энеси бар, балдары бар дегендей жүйөлөрдү келтиришти. Анан өзүнөн сурады. Өзүнөн айыпталып аткан келиндин өзүнөн сурады да. Көрсө мындай болуп тур. Өкүм чыккандан кийин СИЗОго барып туруп, 11-күнү уже 11 күн өткөндөн кийин 6 апрель күнү национальная кардиологияга жатып алыптыр тиги аялчы. Ошондо сотко алып келгенге чейин 3 күн мурда, суббота күнү национальная кардиологияга өзүмү жаман сезип атам деп чыгып кетиптир. Эми сиз экөөбүз прекрасно билебиз, национальная кардиологияга чыгыш үчүн дагы бул өтө көпкө созулган процедура. Биринчи, жазаларды аткаруу кызматы кат жиберет кардиология борборуна. Алар деген палата даярдайт, анан кайрадан жооп берет жазаларды аткаруу кызматына. Жазаларды аткаруу кызматы өзүнүн катын кайрадан СИЗО 1ге жиберет. Ошентип көп убакытты талап кылат. Бул жерде эмнегедир өтө тездик менен 6-сында чыгып жаткан экен. Анан мындай суроо берди. Сиз эмне болуп кардиология борборуна жатып калдыңыз десе, я себя плохо начала чувствовать деди. 2 рет сурады, адашпасам, жок дегенде 2 жолу соттук коллегия сурады, ал аял я себя плохо почувствовала деди. Бул мен ойлоп атам, коллегия ойлоду окшойт, аябай жүрөгүм ооруп атат, тиги бул деп жалобаларды айтат деп, бирок аларды айтпай койду. Ага карабастан совещательныйга соттук коллегия кирди дагы, чыгып туруп 2 маселе боюнча чек койду. Бул биринчиден иш районго кайтсын, экинчиден үй камагына бошотулсун деп. Бул өтө таң калыштуу. Бул мен практикамда алынган келин изменили меру пресечения, да? Соттун өкүмү менен камакка камалган келин үй камагына чыгып кетип атат. Күнөөлүү деп табылган келин. 6 жылга кесилген келин мына бүгүнкү күндө үй камагына чыгып кетип атат. Бул жерде баса белгилеп коеюн, 31 миллиондон ашык сумманы алдамчылык жолу менен ыйгарып алган аял 2 жыл, мындай тоголоктоп айтканда 2 жыл 3 айдын аралыгында болгону 11 күн СИЗОдо отурду. Болгондо дагы экинчи рет мен муну мындай VIP кызмат катары көрдүм да, түшүндүм да, сот тарабынан. Мына 1-Май райондук соту жана Бишкек шаардык соту эмнегедир мындай VIP персонага кызмат кылгандай ушундай бир шарттарды түзүп беришти да. Бири мыйзамды бузуп шаардык сотко ишти жиберип берди, экинчиси өзүнүн демилгеси менен бөгөт чарасын өзгөртүү маселесин көтөрүп туруп үй камагына чыгарып берди. Өкүм турат бул жакта. Сиз экөөбүздүн эсибизде бар. Аида аттуу келинди 6 баласы бар. Биринчи 8 айдык баласы менен. Жок, СИЗОдон төрөгөн. Мына райондук сот алдамчылык беренеси деп туруп 13 миллион сомго алдаган деп туруп, негизи ал жерде карызга акча алып, проценттери өтө жогорку пайыздагы проценттер болгондуктан өсүп кеткен. Карыз ошентип 13 миллион болуп калган. Ошол иш боюнча райондук сот камаган болчу ал келинди. Биз сиз экөөбүз шаардык сотто катышып баштап, ал иш өтө резонанска айланып, жогорку кеңештен Тазабек Икрамов мырза дагы бул маселени көтөрүп, канти ушул боюнда бар аялды камап салдыңар, тем более СИЗОдон төрөптүр деп, эсиңизде болсо, СИЗОдон соттук отурумга ымыркайын, жаңы төрөлгөн ымыркайын көтөрүп келет эле. Биз ошондо өтүнүч киргизгенбиз. Урматтуу соттук коллегия деп, Бишкек шаарынын соттук коллегиясына өтүнүч киргизгенбиз. Но маселе бүткөнгө чейин, өкүм чыкканга чейин, акыркы өкүм, үй камагына чыгарып туруңуздар,
кыйналып атат, ымыркайым десек, жок, өкүм менен бирге чечилет бул маселе деп туруп, отказ кылып койгон, чыгарбай койгон. А бул жерде карабайсызбы, эч кандай боюнда жок, эч кандай төрөгөн эмес. 31 миллионду уурдаган аял, мындай алдамчылык жолу менен ыйгарып алган аял эркиндикке чыгып отурат. Болгондо дагы судьялардын демилгеси менен. Мына ушул кош стандарттуулук деп ушуну айтат. Дагы тогда мен айта кете турган нерсе. Буквально мына азыр бул келин вип келин деп атпайсыңбы? Бул кичине жүрөгүм ооруп я плохо себя почувствовал деген. Мен эмемде аккаунтумда бир жигит, уйгур жигит, ошондо деген ГКМБнын подозрениясы менен камакка түшүп калат. 12 жылдан бери инвалид первой группы. Могу жеринде так авария болуп, могу жеринде ичинен киста болуп калыптыр. Ошол киста жарылып кетсе, бала өлүп калат. Ошо 12 жылдан бери эмне деген врачтардын заключениялары бар. Эмне деген эмелердин баары бар да, справкалар эмелер. Аны деген алып туруп ошол жерден анан кийин могу киста давить этип, биягына мээсине давить этип туруп. Бул монтуп турат экен да постоянно. Мынтип тура албайт бир орундачы. Баш коргоо чарасын үй камагына чыгарып бердиле. Бул деген тияка барса өлүп калат деп баарын эметсек, жок, алып туруп ошондо Бекенов судья камап салган. Бишкек шаардык сотко анан кийин камап салгандан кийин муну СИЗОго алып барабыз десе, СИЗО кабыл албай коет муну. Справкаларын баарын көрүп. Ден соолугу начар. Өтө начар, бул өлүп калат деп. Анан аны больницага алып барат. Больницадан эмеси конвой менен ошол жакта кармайт. Анан кайра барып туруп СИЗОнун больничкасына алып барат. ИВС учреждениялардын больничкасына алып барат. Алар бир күн, бир жума жаткан, алып кеткиле, булар өлүп калат деп, алар тээп салат. Биз бул убакта баш коргоо чарасын кайра үй камагына чыгарып бергенде Бишкек шаардык сотуна кайрылсак, Бишкек шаардык соту ошондо жок, оор кылмыш бул деген болбойт деп туруп, эмесине карабай, 12 жылдан бери инвалиддигине карабай туруп, баш коргоо чарасына алып туруп камап салган. Эмне себептен? Анткени ал вип персона эмес. Анын артында акчасы жок. Анын артында бийликке таяна турган кишиси жок. Ошондуктан муну камап салды. Экинчи примерди айтайын. Экөөбүз катышкан иш боюнча, мына Алматов Алхаз боюнча, Бишкекское управление ГКМБ по городу Бишкек. Ошол жерден деген 95-чи берене юрист 95-чи берене нарушаться этип атат. Ошол жерден ошону айтып атабыз, бул граждандык иш болуп атат. Могу жерде Аламидин карады, чүйдө каралып атат. Мына болгон $60,000 экен. Ал ито договор менен алынган, ал договорной взаимоотношение десе, Бишкектин управление ГКМБси алып туруп ошону камап атат. Мен ал фарска катышпайм деп эметсем, урушуп баштасам, алар ошол жерде Алматов менден отказ берет. Не будет участвовать деп туруп. Эми ошолор алып туруп мени лицензияман лишать этем деп эмеге этика комиссиясына берип коюптур. Ладно, хорошо деп. Бишкек шаардык сотуна кайра кайрылдык. Ошол кайра кайрылыптыр адвокаттар. Мен катышпадым да. Экөөбүз кандай катышканда биз ошондо айтканбыз, могу берени нарушается, могу жерде граждандык иш. Муну камабашыңар керек деп. Мен ошондо судьяга, ошо Шерматовго айттым, если шоу болсо айтып кой, биз көп сүйлөбөйлү, сени да кыйнабайлы кой. Шоу мыйзамдын катары карайм, могу договорлордун баарын карайын десең, тогда качал деген эсиңдеби ошол сөздөр болгон. Ошонго карабастан, граждандык иштер карабастан болгондон заказ управление, Бишкекский управление ГКМБга заказ генеральный прокуратурунун бир зам генеральныйден түшүптүр. Ошол алып туруп дайт камагыла аны дептир да. Ошону менен $60,000 договорное обязательство. Бул 6 миллион сомго аны камап салды. Бишкек райондук соту мурда күнү муну күчүндө калтырып салды. 6 миллион договорной күчүндө калтырып салды. $60,000. $60,000 6 миллион сом менен камап салды.
Мына бул Мына Алматовдуку. Эми дагы 60 бир bin нерсени dolar. айтайын. Мына бүгүнкү ишти кечирип коеюн, мен азыр бүгүнкү ишти дагы айтып берейин да. Мына ГСУ МВДда Башыбеков Назар деген бир клиенттин иши каралып атат. Ошол иш каралып атканда ал порталды эми ошол жакта машинелерди стоянкадан подделка менен алып кетип кетти, урдалып кетти деген иш чыгып атат. Ал машинелерди баарын кармаган. Ал машинелердин бардыгы штраф стоянкага турат. То есть бул башынан эле МВДнын стоянкасында турса, азыр эле кайра стоянкада. То есть ущерб жок. Ошондо деген биринчи май район сотунда айтып атам, ущерб жок. Азыр андай мене чашкиге эле болуп калат. Азыр силерден чашкиди кылып атасыңар деп айтсам, булар болбой туруп, ошондо бул жигитти камап салат. Шерматов судья камайт. Шерматов кайра судья камайт. Аны деген кайра биз обжаловать этип, мен обжаловать этип туруп, Бишкек шаардык сотко алып келип, бүгүн ошол эле Момуналиев коллегиясы, Момуналиев ким кайра олтурган, бүгүн ошону алып туруп 6 миллион сомдо ущерб жок. Тиги баягы 6 миллион сом тиякта, а биякта ущерб жок немени мен сурансам, ой, бул ОПГ турбайбы дейт. ОПГ эмес, а ОПГда не состоял, АБТ-тордо жок. Ой, бул деген акасы качып кетет экен. Ущерб жок, качпайт десем, алып туруп ошол эле коллегия, ошол келинди чыгарып аткан коллегия алып туруп бүгүн муну күчүндө калтырып салды. Ошол эле коллегия. Да. Адис Момуналиев, Нурлан Кожомбердиев, карабайсызбы, мына эки иш, бирөөсүндө ущерб жок. Сиз айтып атасыз. Бирөөсүндө 31 миллиондон ашык суммага ущерб бар. 31 миллион боюнча өзүнүн да белгеси менен чыгарып салып атышат. Өкүм турса. А сиздин учурда чыгарбай атат. Өкүм эмес, башкаруу чарасы эле. Жок, биздин баягы 31 миллион боюнча, 31 миллион боюнча өкүм бар да ал жерде. А бизде өлүү деп табылган. 6 миллион боюнча ошолорду эле чыгарып атпайбы кайра? Ошол эле соттук коллегия. Кармап атат, камакта калтырып атат. Кош стандарттуулук. Бул бирдей мыйзамды бирдей колдонуу болуп саналбайт да. Бул бирөөгө карата мындай колдонуп атышат, ошол эле бир эле мыйзамды, бир эле эрежелерди. А бирөөгө карата башкача. Бул мына биз тарабынан пландап жатабыз азыр. Биз тарабынан ошол жабырлануучу уюмдун адвокаты, юристи катары биз азыр ушул соттук коллегияга карата соттор кеңешине, Кыргыз Республикасынын соттор кеңешине даттануу даярдап жатабыз. Бул кайсыл мыйзам бузуулары үчүн? Ошол соттук коллегия баягы кеңешме бөлмөсүнө кирип туруп, чечимди чыгарбай, чечими жок чыгып, экинчи маселени карап баштаганы үчүн бул мыйзам бир талабын бузушту. Экинчиден, иш келгенде эле биз эсептейбиз, кабыл албаш керек эле. Туура. Бул дагы бир мыйзам бузуу. Мындайча айтканда, Замир кечирип кой, мындайча айтканда, бул соттук коллегия өзүлөр кылмыш жасады. Чын-чынына келсем, о Совет судьи реалдуу формада барын калса, булар кылмыш жасады. Булар кылмышкер, булар өзүлөр кылмышкер болду да. Булар деген злоупотребление жасады. Булар деген өзүлөрүн мындайча айтканда, өзүлөрүнүн эмеси менен пайдаланып, өзүнүн должностной полномочия менен ыйгарым укуктары менен пайдаланып туруп, мына момундай өзүнөн өзү кылды. Ошон үчүн мына мен ГКМБнын төрагасына дагы, Курманкул Токторалиевич Зулушевка, Курманкул кимге, Замир Курамаевичке баян айтканда, биз Замир Курамаевичке экөөбүз да киргенде ошондо айттык бул вопросту. Бирок ошолорго аз дагы айрылып кетет элем. Бүгүнкү күнү урматтуулар, силер ушул жагын карабасаңар, кош стандарт деген өтө көбөйүп кетти. Өңгөчөсү 1 май район соту менен бирдеме кылбасаңар, Следственный судьянын институту менен булар жөн эле нотариус болуп калды. Силер деген мыйзамдын аброюн түшүрүп атасыңар. Силер конституциянын аброюн түшүрүп атасыңар деп туруп түшүндүрүп атсак да, анткени конституцияны, мыйзамды сактай турган бул судья. Судья силерден ошону кылып атасыңар десек, булар бизди, если вам, булардын дежурный сөзү бар,
Если вы не согласны с нашим решением, можете обжаловать в вышестоящий суд. А вышестоящий суд ошону эле кылып атат, еще хуже кылып атат. Кечирип кой, мен сиздин эмеңди. Ошону деген мына баягыда Камчет Кыдыршаевич туура айткан. Мы будем за каждым судьей следить деген. Туура кылып атат. Ошол жерде мындай взятка менен камаштын деле кажети жок. Аны деген судьялар өтө уязвимый. Неправосудность решения, незаконность принятого решения кылса, ошону менен судьялар камаса болот. Мына бүгүнкү күнү мына могул Шерматов, мына могул Бекенов, могул азыркы коллегия, биз айтып аткан коллегия, булар 100% кылмыш кылды. Көп иштер менен кылмыш кылып атат. Ошол кылмыштар үчүн буларды правосудие, сен кайрылбадың, дагы кайрылалы, мен дагы Доктор кеңеш. Ошолор деген туура чечим чыгарса, ошолор эметип алып туруп ушундай судьяларга чара көрсө, эртеңки күнү эл ишенет эле да судьяларга. Бүгүнкү күнү судьяларга эл ишенбей калган. Эл вообще ишенбей судьяларга. Биз тем более ишенбейбиз. Төргөчүлөргө тем более ишенбей калганбыз. Төргөчүлөр только заказдарды гана аткарып калган. Мына Бишкекское управление ГКМБ кайсы ишти албаган заказ? ГСУ МВД бүт роботлук кайсы ишти албаган заказ? Карапайым элдин заказчы акчалуулар, карапайым элдин тагдырын эмете тургандар болсо, ошолор кайрылса, алардыкын отказной эле чыгара берет. Анан биз экөөбүз жүрөбүз, ошол отказнойлорду көтөрүп алып жүрөбүз. Прокурор бул отказной кылбагын, муну деген козгош керек деп туруп кайра эметсек, кайра отказной чыгарып салат. Экөөбүздүн производствобузда андай иштер толтура. Туура? Эми айтып калдыңыз, баягы прокуратура караса, УКМК караса, карап жатат депчи ушундай иштерди судьяларга карата. Жок, караса болот эле деп атам. Ооба, ошону айтам да, мына бүгүн Жогорку Кеңеште башкы прокурор Курманкул Токторалиевич жооп берип атып, депутаттардын суроолоруначы айтыптыр, былтыр 11 иш козголду судьяларга карата депчи. Анан могу жерде белгилеп кетиптир да, Лейлек районунун судьясы Жапаровго карата 2 иш козголгон. Бүгүнкү күндө дисциплинарлык комиссияга кайрылып жатабыз. Ал судьядан кол тийбестикти алуу маселесин көтөрүп, кол тийбестикти алгандан кийин жоопко тартабыз деген пландары бар экен демекчи. Эми мен муну эмне үчүн айтып жатам? Баягы буга чейин мен бир жолу конкреттүү судьяга карата арыз менен кайрылгам, кылмыш жасады депчи. Кайрылганда башкы прокуратура мындай деп жооп берген да: биздин ички инструкциябызга ылайык биз иш козгой албайбыз судьяга карата, эгерде соттук кеңеш бизге уруксат берип, ал судьядан кол тийбестикти албаса деген жоопту берди эле. Мен ошондо ал жоопту туура эмес көргөм да. Балким ал иштин мындай саясий өңүттөгү иш болчу, ошол өзгөчөлүгүнө байланыштуу ошондой жооп алып калдым окшойт эле. Карапайым элдердин иши боюнча андай жооп албайм го деген ойдо болуп турам. Себеби мына азыр эле айтып кеттим. Дисциплинарлык комиссияга ишти козгоп алгандан кийин кайрылып жатат. Бул туура да. Эгер өздөрү судья тарабынан эрежеси ошондой. Биринчи мына судья тарабынан кылмыш жасалды деген жетиштүү негиз болсо, анда ишти козгошот, тергөө иштерин жүргүзүп, анан жетиштүү материал чогулткандан кийин дисциплинардык комиссияга, соттор кеңешине барып, уруксат сурап, ал судьядан кол тийбестикти алып туруп, анан кылмыш жоопкерчилигине тартат. Тартиби ушундай жана ушундай болуш керек. Ошондуктан мына мисалы биз жабырлануучу катары, ошол мен айтып атпаймынбы, уюмдун кызыкчылыгын коргоп атам деп, биз УКМКга да арыз жибердик, 1-Май райондук соттун төрагасына карата. Жана башкы прокуратурага да арыз жибергенбиз. Эми көрөбүз жыйынтыгы кандай болот. Мен конкретно мыйзамдын конкреттүү нормалары бузулганын так атап кеттим, жана бул факты бар негизи. Анан баа кандай берилет, аны көрө турарбыз. Андан тышкары ошо Бишкек шаардык управление боюнча, тергөөчү боюнча аякта да злоупотребление бар. Алар ошо злоупотреблениесин жабыш үчүн эме үчүн, мен оозумду жабыш үчүн, эми мен клиентим менден отказ берип атса, мен не могу же дальше вести эмен. Барып туруп комиссия по этикеге мага заявление жазышыптыр.
Эми азыр менин угушум боюнча биздин этика комиссиянын өңгөчөсү представитель Минюста дейт, ошону кыйнап атышыптыр, Хасановду лицензиясынан лишать этиптир деп атыптыр. Мына ошондой нерсе болуп атат да. Ушундай жагдайлар деңиз. Ошол иш боюнча айта кетейин да, мына сизден баш тарткандайын мен барып бир-эки маселе боюнча катышып калбадымбы? Тагыраагы бөгөт чарасы боюнча мен катыштым. Тергөө судьясы карап жатканда Шерматов, сиз экөөбүз катыштык. Ошондо мен тергөөчү УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын тергөөчүсү Алматов Алхазды алып чыкты. Тергөө органына алып чыгып, айыптоону угузду. Анан мына бүгүнкү күндө $60.000 ушул жаранга, жабырлануучуга зыян келтиргенсиз деп айыпталып атасыз деп түшүндүрдү. Ошондо биз айттык да тергөөчүгөчү, негизи биз кылмыш жасалды деп ойлобойбуз. Анткени булар мурдатан үй куруп, куруучу катары мындай иштерди алып барып жүрүшкөн чогуу. Булар бизнес партнерлор. Анан $60.000 дагы ошол белгилүү бир максаттарда алды берди болгон. Анан ал киши айтты, эгерде ал бүгүнкү күндө нааразы болуп $60.000 алдады деп атса, мен ошол $60.000 азыр бергенге даярмын, деди. Мен айттым тергөөчүгө, айттым, аны сотко деле айтып бердик биз. Урматтуу тергөөчү, чалып көрбөйсүзбү жабырлануучуга? Мына $60.000 азыр коюп берем деп атат. Десек, өзүңүз эле байланышыңыз деди. Макул дедим, мен чыктым, байланыштым, эч албай койду телефонду. Көрсө мен артыман эле ал тергөөчүгө кирген экен. Демек тергөөчүнүн мүмкүнчүлүгү болду эле да ошол кишиге түшүндүрүп айтканга, мына сизге келтирилген материалдык зыянды толуктап берүүгө даяр деп. Алардын ортосунда кандай кеп болду мен билбейм. Бирок тергөө судьясына да муну айттык биз. Урматтуу судья, азыр тергөөчү камап бериңиз деп сурап атат. Биз айтып атабыз, бул жарандык маселе негизи. Бирок ошентсе дагы раз тиги киши нааразы болуп арыз жазып атабы кылмыш деп. $60.000 азыр төлөп бергенге даяр десек, аны эске алган жок судья Шерматов. Эмне себептен, эми айтып берейин. Эмне себептен? Судья эметкен жок. Эмне себептен ГКМБнын сотрудниктери, следовательдери эмне себептен муну эметкен жок. Анткени заказ өйдө жактан келген, зам генеральный дейби, ошол жакта бир зам генеральный бар экен. Кимисинен берген, ошол жакта аны кимден сураш керек да, ошо ким команда берген, ошо тергөөчүдөн сураш керек да. Ошол жактан ситуация мындай. Ошол деген просто заявитель ошол үйдү алып, бүт өзүнүн мындайча айтканда косяктарын ошонго түртүп, акчаны бөлүшүп койгонбу, же ошол жакта бул үйдү элдерге бербей, силерге берем дегенби деген бир максат менен ошону мен булар деген биз ошондо даже $100.000 бергенде макул болмок эмес. Азыр анын иликтөөсүн жүргүзүп атам да мен да. Бул иликтөөнү мен жүргүзөмүн. По-любому мен Бишкекский управление. Мен анын адвокат эмесмин, тиешем жок. Мен бирок бул иликтөөнү жүргүзөм. Мага жаздыбы? Мен эми принципиально доказывать этем да, что ошол тергөөчүнүн фамилиясы ким эле, ошо жаш бала. Жалал Абадтан которуп келдим дептим эле, керсеген бала. Мен урушуп кеткенимде ошондой болду да. Урушуп кеткенибиз ошондон болду да. Бул деген в качестве подозреваемого сурабай туруп, в качестве подозреваемого мындай да өзүнүн эрежеси бар. В качестве свидетеля сурайт, в качестве подозреваемого сурап туруп, анан ошондо деген задержанияны оформлять этет. Бул деген эчтекени сурабай туруп, очный ставкаларды өткөзбөй туруп эле, алып туруп эмени задержание оформлять этип атпайбы? Жигит, андай болбойт десем, үйрөтпөчү дейт сен. Сен үйрөтпөчү дейт. Жаш бала, мен баламан кичүү, сенден кичүү мындайча айтканда ошол тергөөчү жигит. Алып алып туруп, анан кийин туруп алып туруп мени видеого жанталашып тартып атат. Тергөөчүлөр, силер мындай блогерлер болуп кетпейсиңерби аны нерсе. Мындай
ошондон ызычу. Анан мен урушуп атам. Сенден биринчи подозреваемый очный ставканы өткөз. Подозреваемый катары. Анан кийин гана оформдай десем, кайда кылат. Анан ошондо менин клиентим айтты. Кечирип коюңуздар, биз деген сиз урушат экенсиз, мен сизден отказ берип турайын деп туруп, ошондо отказ берген. Отказ менен чыксам, мага чалып алып туруп, тияка чоңуна чалып атат. Хасанов секирип кетти, ал сука дейт. Бул сука үчүн жооп берет да. Начальнигине чалып атат. Хасанов деген сука дейт. Мен угуп турдум. Секирип кетти дейт. Бул төргөчүлөр, ГКМБнын төргөчүлөрүнө Кудайтым эле мындай полномочияларды берип салыптыр да. Булар баарын коркутуп алышты да уже. 1-май район соттун тим эле вообще эле тряпка кылып салды булар. 1-май район сотту управление ГКМБ по городу Бишкек, центральный аппарат ГКМБ тряпка эле кылып салды сотторду. Ошол жаман болуп атпайбы? Ошол ички күйүздүү болуп атат да, жалко судьялар бир чети. А экинчи чети, раз сен төргөчүлөргө айта албасаң, раз сен аларга мыйзамдуулукту карай албай, алардын айтканын жасасаң, ой, судья болбой эле койчу дейт, сен судья болбой эле койчу. Шерматов, мына мен сага айтып коеюн. Сен судьялык бир да мондай акыңда жок. Акыңда жок мондай бир судьялык. Ладно, бишкекский коллегияны түшүнүп атам. Ал бишкекский коллегия эмне деген иштерди карап, уже билет, что уже кетет. Кетип атканына караганда, ошону эптеп турайын деп жасап атат болуш керек. Эмоциям алып кеттим, өзүмө кечирип кой. Жок. Эми мына жарандырга түшүндүрө кетейин да, негизи судьяларга карата жарандык иш болобу, кылмыш иши болобу, же укук бузуу жөнүндө иш болобу, жана правонарушение деп коет го. Кандай гана иш болбосун, административдик иштер болобу, эгер алар тарабынан мыйзам бузуу болсо, соттордун этика кодекси бар, ошолордун талабын бузуу болобу, сиздер соттор кеңешине кайрылсаңыздар болот. Анын ушул Бишкек шаарында мисалы Дареги, Бөкөнбаев жана мына Чыңгыз Айтматов көчөлөрү кесилишкен жерге жакын жайгашкан. Муну издесеңиздер интернеттин жардамы менен бат эле табасыздар. Анан Табышалиев көчөсү 11-чи имаратта, так адрес. Соттор кеңеши 15 судьядан турат. Ал деген ар кайсыл жогорку соттун судьялары бар, ал соттук кеңештин курамында. Нарын областтык сотунун, Ош областтык сотунун, Бишкек шаарындагы соттордун, мисалы Октябрь райондук сотунун судьялары бар. Ошондой эле Жалал Абад областтык, Бишкек шаардык экинчи инстанциядагы соттун судьялары бар курамында. Ушундай деги эле кайрылсаңыздар болот. Бирок ал жакка кайрылганда бир гана дисциплинардык жоопко тартылат аларчы. Башкача айтканда эскертүү берилет, сөгүш жарыяланат, же жумуштан алынат дегендейчи. А эгерде кылмыш жасалган болсо судьялар тарабынан, ал дисциплинардык комиссия соттор кеңешине караган. Алар жоопко тарта албайт. Эгер кылмыш жасалган болсо, силер сөзсүз башкы прокуратурага же УКМКга кайрылышыңар керек. Ошондо гана кылмыш жоопкерчилигине эгер негиз тапса тергөө органдары, анда иш козгоп жоопкерчиликке тартышат. Совет судей, соттор кеңеши бул болгону дисциплинардык жоопкерчиликке тартат да. Мисалы, бир судья сөгүш укту дейли биринчи жолу, экинчи жолу биринчи жолу эскертип алды, экинчисинде сөгүш укту дейли, дагы үчүнчүсүндө уже соттук системадан алынат да жумуштанчы. Ошондуктан эгер соттук системасы тазалансын десеңиздер, жана силер катышкан иштер боюнча мыйзам бузуулар болсо судьялар тарабынан, анда сөзсүз өзүңөрдүн салымыңарды кошуп, андай татыксыз судьялардан система тазаланышына салымыңарды кошуп, жөнөкөй эле сөз менен, силер юрист эмессиздер да көпчүлүк жарандарчы. Жөнөкөй эле сөз менен, юридикалык термин жок эле. Мындай мыйзам бузуу болду. Мындай тартип бузулду. Соттук териштирүүнүн бул эрежелери бузулду деп эле кыска нуска жазып эле тапшырсаңыздар, анан ал жерде силердин даттанууңар боюнча отурум болот. Айына бир жолу, 2 айда бир жолу ар кандай өтүп турат экен. Биз деле өтө көп деле кайрыла бербейбиз да. Ошол отурумга силерди чакырып, силерди тарап катары
даттануу жазган тарап катары угат силерди. Силердин бүт жүйөлөрүңөрдү, аргументтериңерди, нааразычылыгыңарды угуп, тиги судьянын өзүн угуп, балким ошол кызматтык териштирүү жүргүзүп, анан жыйынтыгында же эскертишет ал судьяны экинчи бузба деп, же сөгүш жарыялайт, же кызматтан алышат. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, мына азыр элге түшүндүрүп бердик, кандай ошо судьяларга даттануу жөнүндө биз азыр ошону айта кеттик. Дагы бир айтып кете турган нерсе, мындай да, мына биз азыр Замир экөөбүз Ошто бир ишти карап атабыз, ошол ишти дагы айта кетели, аны жогорку соттун төрагасына да айттык. Кайсы соттордо болбосун, биякта да Бишкекте болуп атабы соттордо мындай подкидывать эткен силовой блоктун эмелери көп. Элдерге мындай подкид кылып же подстава кылып ушундай жүргөндөр көп болуп атат. Анан кийин өңгөчөсү наркотик менен түшүп калса эле соттор далилдерди карабай, соттор процессуалдык нарушенияларды карабай, соттор эмелерин карабай эле наркотик деп койсо эле коркуп эле аны жо наркотик болсо койгой деп туруп чынбы, калтпы выяснять этпей эле эптеп эле суроо берип атат. Ал жөнүндө биз Замир Курамаевичке да айттык. Ошондо айттык, ошо сотторуңар чындыкты караш керек. Соттор далилдерди издеш керек. Соттор ошолордон коркпостон наркотиктерди актагандан эч коркпосун. Если действительно нарушениялар болсо актасын. Бул деген ошонун негизинде актаса, эртеңки күнү ошол негизинде прокурорду жоопко тартса, эмне үчүн сен утверждать этесиң мындай туура эмес ишти? А сен бул туура эмес ишти төргөчү, сен эмне үчүн бул туура эмес ишти мындай бул далилдер жок деп туруп, ошондо гана биз соттордун бүт арткасы менен биз үйрөтө алабыз, прокурорлорду биз үйрөтө алабыз, төргөчүлөрдү иштеген. Ошондо мондай элдин арасында нааразычылык болбойт эле да. А бизде болсо төргөчүлөр мындайча айтканда, эми ал төргөчүлөрдү эле түшүнүп атабыз, жаш балдар текучка кадрах болуп атат. Эми курсанттан алып эле шак эле олтургузуп коюп атат, нарушениялар болот. Эми ошол нарушенияларды прокуратура айтыш керек да, могу жерде мындай эмес. Же тетиги институт следственного судьи, тергөө судья деген айтыш керек, могу жерде сен анын укуктары бар алардын. Ошентип айтканга, бирок алар деген айтпайт. Алар айтпайт, потому что коркот. Ошону могу коркуу системага алып келип алган, бул өңгөчөсү ошол туура эмес. Мен азыр мына жаңылыктардан эски маалымат таптым. Жана сиз экөөбүз Бишкек шаардык сотунун судьялары жөнүндө Адис Момуналиев, Нурлан Кожомбердиев жөнүндө айтып атпайбызбы? Мына 20-жылы февраль айында дисциплинардык комиссия аларга карата ушул материалды карап туруп, үчөөнө тең выговор чыгарган экен да. Үчөөнө тең дегеним бул деген ал кезде Алмаз Карабеков, Адис Момуналиев жана Нурлан Кожомбердиев бул бир коллегия болуп, Алмаматов деген жаранды мыйзамсыз эркиндикке чыгарып жиберген экен. СИЗОдон бошотуп жиберген экен да. Анан үчөөнө карата выговор берилген экен. Эскертүү берилген экен. Себеби жана айткандай эле мыйзамсыз аны СИЗОдон бошотуп жиберип, кийин ал качып кетип, международный розыскка жарыяланган экен. Ошол Алмаматов деген жаранчы. Карабайсыздарбы, эми биздин учурда деле мен эсептейм бул мыйзамсыз болду депчи, өз демилгеси менен жанагы 31 миллион урдаган келинди бошотуп жиберип. Это чистейшее злоупотребление. Өзүнүн ыйгарым укугунан аша чабышты да. Кыянаттык менен пайдаланып. Мына ошондуктан биз да кайрылабыз сөзсүз. Жана көрөбүз бул жолу комиссия кандай чечим кабыл алат. Андан тышкары прокуратурага кайрылабыз, андан тышкары бөлөк инстанцияларга да кайрылышыбыз керек. Сөзсүз. Эми ушуну мен, наверное, уже болуп калды. Азыр мен мындай кыска айта кетейин, негизи сөзүбүздү жыйынтыктап, мыйзамга ылайык урматтуу жарандар, баягы кылмыш иши боюнча айыпталып аткан адамга бөгөт чарасы колдонулат. Сөз колдонулат деп жазылган эмес мыйзамда, бирок практикада дайыма эле колдонулат. Эми ал бөгөт чарасынын 7 түрү бар да бүгүнкү күндө. Мына башка жака чыкпоо жөнүндө колго алуу, бул подписка о невыезде, өзү жашаган территорияны калтырбаш керек, эч жака кетип калбаш керек. Ал мындай эле кагазга колго алып, тергөөчү же судья ошол бөгөт чарасын колдонот.
тергөөчү колдонот. Анан электрондук байкоо жүргүзүү деп азыр жаңы түрү кириптир да. Жакында эле мына ушул жылдын муну мен өзүм деле жакында билип атам, жаңы эле билип атам. 23 февралда бул мыйзам кабыл алыныптыр. Жана 1 марттан баштап электрондук байкоо жүргүзүү деп, электронное наблюдение деген бөгөт коюу чарасынын жаңы түрү мыйзамга киргизилиптир. Баягы Голливудтун кинолорун көргөндө колуна мындай бир браслет тагып коет дагы, ал кайсыл жерде жүрөт, компьютерден отуруп карап турушат. Полиция же башка укук коргоо органдары. Ошол сыяктуу эле бизге жаңылык кириптир мыйзамга. Бирок ушул мыйзамда көрсөтүлүп атат. Кабинеттер министри көрсөткөн тартипте бул бөгөт чарасы колдонулат деп. Бүгүнкү күндө мага белгисиз, мына мен карап атам. Вроде кабинеттер министрлер кабинети тагыраагы. Өкмөттө мындайча айтканда. Андай тартипте азырынча жазып чыга элек окшойт, себеби мыйзам бул жаңы бөгөт чарасы 1 мартта эле мыйзамга кирип отурат. Ошол кийинки түрү бул аскер бөлүгүнүн командачылыгынын көзөмөлдөөсүнө берүү деп коет. Бул эми баягы аскерде кызмат кылгандарга колдонулчу бөгөт чара. Ошондой эле эгер жашы жете элек балдар айыпталып жатса кылмышта, аларга карата баланы ата-энесинин же аларды алмаштырган адамдардын жана уюмдардын көз салуусуна берүү деген бөгөт чара бар. Кийинки бөгөт чара бул күрөө алуу. Кийинки бөгөт чара үй камагы. Анан эң эле катаал, оор бөгөт чаранын түрү бул камакка алуу. Эми ошол үй камагы деле көп эле учурда колдонулат практикада. Бирок эң эле көп колдонулганы мен өзүмдүн практикамда айтайын, камакка алуу да тилекке каршы. Домашний арест акча турат, же звонок турат. Сен эми айта албайсың, сен өтө порядочный жигитсиң да, сен мындай айта албайсың. Мен айта берем да, билесиң го. Мына ачыгын эле айтайын. Следственный судьялар домашний арестти, үй камагын же чыкпоо подписка невыездны бул деген только же акчага чечилет, же телефондон чоңдоруга айтылат. Бүттү. Мына Рыскелди байкем да кирип келди. Эмнеге чыгып жүрөсүң, Рыскелди байке? Момбековдон Рыскелди байке. Ошон үчүн негизи мына айтып бериңиз байке. Ошон үчүн мындай нерселер өтө көбөйүп кетти. Мына эми мындайча айтканда азыр эми баары эле айтат. Бунун баары тиги, бул президент, бул тиги карабайт, бул карабайт, тигиндей деп атат. Эми мен деле мунга деген кошула албайм. Мен биякта пахтада койгон жерим жок. Эми бияка ответственный адамдар бар да. Генеральный бар, председатель Верховного суда бар, район судьялары, областный судьялары бар. Эми ошолор караш керек да. Эми тиги президент баарын карай албайт да, туурабы? Ошон үчүн ошолорго мындайча айтканда мындай саботаж кылып атат да буларчы. Негизи канат байке туура айтасыз да, сөзүңүзгө аралжы. Мен өзүм деле ойлойм да, кедечи мен мына болгон адвокатмын, бир багытта иштейм. Мен жетишпей калатам го мына иштергечи. Президентте бүт өлкө турбайбы? Бүт өлкөнүн маселесичи негизи. Кантип ал киши баарына жетишсин? Ошол да. Өзүнүн ар бир мамлекеттик орган турат, өзүнүн алдындагы задачаларды аткарыш керек да. Так, баарын эле президентке үйрөтүп. Эле замир Курамаевич деле көрбөдүкпү? Момдой темелер, кагаздар олтуралып, башын тырмап олтурат баарына. Алда киши жетки, алда баарына үлгүрбөйт да. Баарын ар бир судьяны көзөмөлдөгөн. Бирок баягы сөз эркиндиги деген бизде мындай акыркы учурда тилекке каршы бурмаланып кетти. Негизи сөз эркиндиги деген бул ар бир жаран ушинтип өз жашоосунда, жашоо өмүр жолунда кездештирип жаткан мыйзам бузуулар, адилетсиздик, акыйкатсыздык, гос органдар тарабынан мыйзам сактабоо фактылары боюнча ачык оюн айтуу, жеткирүү, кайрылуучу жактарга ушул сөз эркиндигинин бир багыты да. Муну сөзсүз жарандар колдонуш керек. Анткени ушинтип айтып отуруп жогору жакка жетип атпайбы? Кээ биркилер ошол жогору жак билбей калат деп
жеңичинен мындай өзүнүн кызыкчылыктарына иштеп кетип аткан учурлар деле бар. Ошондуктан ачыктык болгондо, айкындык болгондо баягы мамлекеттик органдагылар ар бири контроль астында экенин, биринчиден коомчулуктун контроль астында экенин билет да. Бирок экинчи части бар. Бунун экинчи части бар, сен айтып аткан. Муну сөз эркиндик деп өзүнүн мнениясын айтып салса, камап атпайбы? Ал жагы бар, бирок ал жагы уже бурмаланган түшүнүк да, сөз эркиндигин бурмаланган түшүнүк болуп атат. Ошол болот. Ошону менен, наверное, токтотолу. Биз экөөбүздүн долбоорубузду продолжать эте беребиз. Эртең, наверное, дагы чыгабыз бөлөк иштер менен. Биз өзүбүздүн долбоорубузду эмете берели, жүргүзө берели. Эртеңки материалдарыбыз бар, бирок ошол материалдар кичине сырой болуп атат. Баарын тактап, балким эртең чыкпасак дагы материалдардын баарын тактап туруп, тактагандан кийин чыгалы. Туурабы? Негизи туура, сиз буга чейин айткан болчуңуз, күнүгө чыкканга аракет кылабыз депчи. Күнүгө чыкканга аракет кыла берели, бирок кээде чыкпай деле калабыз менимче. Жок, анткени биз деген бизде деле экөөбүздүн производстводо иштер өтө көп. Ал ар бир ишти деген биз азыр айта туруп, бирок биз стадия изучения болот. Биз деген ошолордун баарын изилдешибиз керек. Действительно, анан жөн эле мына, например, биз азыр кайсы иштерменен чыгып атабыз? Уже биз изилдеп бүттүп, мыйзамсыз иштер жүрүп аткандарын көрүп туруп, ошолорду айтып атабыз. Аз дагы могуларды көрөлү, изучать этели, кандай эмелер болсо, ошолор боюнча айталы. Ошон үчүн анан неме дейм да. Рыскелди кийин карасаң. Биз деген эмне дейт, кечирип калдым, эртеңки суроо даярдап коебуз канат эмир. Рахмат Рыскелди. Мына өнүгүүчүлөр абдан жакшы эме катышуучу болуп атат, жантан бери жакшы немелерди айтып атат. Жакшы суроолорду берип атат. Жана эме боюнча берди. Биз комментарийлерди бир карап койбойлубу? Эмаком боюнча суроо берди. Бурхановдун тиешеси бар экен. Бурхановдун тиешеси жок. Анан кийин могу жерде дагы вопрос берип атат, долбоордун атын койгула дейт. Эми орусча айтканда, все обо всем указывая о ком деп биз койгонбуз да. Эми кыргызчасын, давай кыргызчасынан эметип коелу. Кыргызчасынан бүт иштин жагдайларын айтабыз, жана сотторду, судьялардын, тергөөчүлөрдүн баарын атын атайбыз деген бир какой-то долбоор болуш керек. Долбоорубуздун да аты болуш керек да. Негизи бир баягы өзүбүздүн иштер, талкуулай турган иштер болбой калганда, коомдо болуп аткан бир мыйзамга байланышы бар окуялар болуп кетип атпайбы? Үй бүлөлүк зордук, зомбулук болуп атат, жана башкаларчы. Ошолорду да талкууласак болчудай. Өнүгүү сырлар айтат. Көчүүнү ачабыз деген долбоор. Молодец. Жанагы жазган болчусуң. Күлтүрөт экен бул киши с чувством юмора экен. Молодец. Мына Бактияр Чонозов айтып атат. Адвокат Саат дейт. Жигит жана адвокат Саат болбойт. Адвокат Саат болбойт. Андан тышкары могу биздин долбоорубузга биздин бөлөк коллегаларды да чакырабыз. Замирге же мага чыккыла, биз да силерди монтуп кошуп, ушу силердин да иштериңерди кайсы судья. Бирок биздин Замир экөөбүздүн позициябыз ошол. Если силер биз менен ушундай түз эфирге биздин коллегалар силер чыксаңар, бизде бир условие. Соттордун тергөөчүнүн атын атайсыңар, соттордун атын атайсыңар, утверждающий прокурор, прокурорлордун атын атайсыңар. Ошолорго макул болсоңор чыга бериңиздер. Ошондой сондой эмелерге эмете бербейли, элди деле тажата бербейли, кечке
кечки эфир менен Көпкө созулуп кетти. көпкө созулуп кетет, уже элди укташ керек мындайча айтканда. Урматтуу Facebook колдонуучулар, мына Замир экөө ушундай долбоорду ачтык, баарын айтып атабыз. Эми биздин коллегаларыбыз да кошулат болуш керек биздин долбоорубузга. Действительно, могу ушундай долбоор менен, ушундай эмелер менен мына азыр каяка кайрылбай эле мына генеральный кайрылсаң, генеральныйдын эле убакыты жок. Анын баарын көзөмөлдөй албайт. Верховный төрагасына кайрылсаң, аларга деле убакыты жок. ГКМБ кайрылсаң, эми алар баарына тең мындайча айтканда эмес жок. Бирок жанында жүргөн ошо ответственный работниктер абдан непорядочный иштерди кылып атат. Туура эмес иштерди кылып атат. Ошол себептен момундай биз өзүбүз түз эфирге чыгып турсак, ар бир адвокат момундай көбөйлүү маселелер менен чыгып турса, элдин маселеси менен чыгып турса, ошондо мен ойлойм, ошо ар бир судьянын атын атап турсак, ар бир төргөчүнүн атын атасак, ошо прокурордун атын атасак, ошондо прокурорлор болобу, төргөчүлөр болобу, кой эми бияктан азыр эртең күнү балеге калып калбайлы. Андан көрө эртең любой адвокат алып туруп, атымды атап салса, эртең күнү атым чыгып калат деп туруп, балким ошондон эмет туруп мыйзамдуураак иштейби деген жакшы бир ой менен чыгып атабыз да. Ошон үчүн баарыңарга чоң ысык салам. Жанат, мына могу жерде биздин коллегабыз Жанат да жүрөт. Жанат, мы когда в прямом эфире, Жанат, ты всегда нас слушаешь, большая к тебе просьба. Ты тоже наш коллега, ты один из тоже грамотных адвокатов. На вот эти вопросы мы не можем же на вопросы нам некогда отвечать. Ты большая просьба, чтобы ты отвечал на те вопросы, которые задают к нам. Могу жерде Гүлжиитов, Жанат деген жигит бар, ошонго кайрылып турсаңар, ал дагы силерге суроо жоопторду айтып турат. Туура? Биздин башкалар болсо, биз деле суроо жоопторду айтып турганга аракеттенебиз. Канат байке, бул жерде суроо берип кеткен экен. Мирланбек Маратбек уулу деген мырза. Посту бөлүшсө элди козутат деген статья барбы дейт. Жок. Эгерде негизи мындай да, баягы посту бөлүшкөн үчүн кылмыш жоопкерчилигине тарткан фактылар болуп атат биздин өлкөдөчү. Ушуну эске алып, өтө этият болуш керек посту бөлүшкөн адамдар дагы. Себеби мына жакында эле Зарина Төрөкулова деген айым, албетте ал киши өзүнүн ишин мындай саясий өңүттөгү маселе деп эсептейт экен. Мен ал кишинин ишине мындай көңүл бурган жокмун. То есть мындай мен изилдеген эмесмин, чоо жайын билбейм, үстүртөн билем, жалпыга маалымдоо каражат. Мына ошол киши жазган посту бөлүшкөн экен. Бирок ошол тилекке каршы айыптуу деп таанылып, мына жакында камалып кетти Бишкек шаардык соту тарабынан. 1-Май райондук соту пробация менен кой берген болчу. Кийин шаардык сот жакында эле камап койду. Мен ошол боюнча түшүндүрмө берип коеюн. Мына Мирланга түшүндүрмө берип коеюн. Мына Заринанын адвокаты болуп мен да катышып калдым. Сага түшүндүрмө берип коеюн, Мирлан. Негизи посту перепост жасаган боюнча мыйзамда андай нерсе каралган эмес. Андай белене жок. Бирок өзүнүн мындайча айтканда судебный практика деген бар, же дагы мындай өзүлөр могул жерде бир какой-то бүгүнкү күнү мындайча айтканда течениялар көп болуп атат, радикальный, экстремистский течениялар. Балким ошолордун бир какой-то ошолордун постун эметип салса, то тогда тергөөчүлөр аны лингвистикалык экспертизага берет. Лингвистикалык экспертиза бергенде, лингвистикалык экспертиза бул радикальный, бул экстремистский деп туруп, ошондой таап, ошол эмелерин эметсе, ошонго жоопко тартып атканы бул мындайча айтканда бүгүнкү күнү ушундай болуп атат. Ушундай случайлар да. Бирок айтып кое турган нерсе Заринаныкы боюнча, Заринаныкында бул деген экстремистский эчтеке жок. Просто бир пост айтып коюп туруп, бийликке андай каршы
бир сөздөрдү ошону перепост кылып коюптур ошол боюнча. Ошон үчүн Заринанын эмесинде мен кылмыш курамында кылмыш ишинде кылмыш курамы жок деп эсептейм. Муну дагы туура эмес эметип койгом, просто бул деген ачык айтып жүргөн кыз, ошон үчүн эле болду болуш керек. Эми Мирлан негизи толуктап коеюн, баягы перепост жөнүндө туура баягы перепост үчүн жоопкерчилик жок да негизичи. Анда элестетсеңиздер, бирөө туура эмес чындыгында мындай кандайдыр бир регионалдыкпы же диний каршылыкты, кастыкты козуткан пост жазды дейли. Адамдар аны түшүнбөй туруп бир 100 адам бөлүштү дейли да, эми ошо 100'ün баары камалып кетеби. Бул негизи логика жагынан деле туура эмес. Эксперттер аныктайт негизи. Көпчүлүк учурда ошол текстте козутуучу элементтер барбы, кастыкты же жокпу деп эксперттер. Анан жөнөкөй катардагы жаран бул эксперт эмес да. лингвистикалык эксперттер. Бөлүшкөндүн баары эле камалганы туура эмес болот. Баары эле эмес, бирөө камалса да туура эмес негизичи. Жазган адам эле жооп бериш керек. Эгер чындыгында козуткан сөздөрдү жазса. Могу жерде Ибайдулла Гафаров суроо жөнөтүп атыптыр. Бывает ли ночью обыски? Это законно ли? Спасибо заранее. Ошонго жооп берип койсоң, кайсы бир Мен жооп берип коеюн. Негизи кылмыш жазык процесстик кодексинде на русском языке звучит вопрос, поэтому на русском отвечу. Согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, ночное время это с 10, то есть с 20:00 часов до 6 утра. В течение этого времени, в этот период, нельзя проводить следственные мероприятия. Нельзя. Соответственно, обыск – это следственное мероприятие, и оно не должно проводиться. Но в неотложных случаях, если следователь полагает, что в случае замедления, там кто-то может наркотики куда-то выбросить или что-то еще сокрыть, да, вот. По избежанию этого он может и ночью произвести следственные мероприятия, но в течение короткого времени он должен обратиться к следственному суде, чтобы он проверил законность этого мероприятия и насколько это было необходимо. Давай дополню тогда до этого. Любое обыски ночью бывает. Это неотложно, это называется неотложное следственное действие. Неотложное следственное действие, для проведения неотложного следственного действия следователям, который производит обыск, выносится постановление об неотложных следственных действиях в виде обыска. Поэтому и вот, как Замир сказал, вот это постановление в кратчайшие сроки он должен в обязательном порядке пойти и признать его законным. Ну, наверное, на этом все закончим или еще посидим, посмотрим. Здесь азыр Фархат Бабиев Байкем суроо бериптир мындай депчи. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Негизи соттор көз каранды болуш үчүн, көз карандысыздык болуш үчүн соттордо эмнелер керек деп. Мен өзүм оюмду айтсам, мындай кыска айтканда, мен жеке оюм боюнча парламент күчтүү болуш керек биринчиден. Анан парламентте эки тарап, мына оппозиция, позиция именно парламенттеги дайыма мындай сөз талашып, бири-бири спорт этип турган аябай мындай кызуу парламент болсо, ошондо соттордо дагы көз карандысыз болот. Все? Көз карандысыздык. Анан мен дагы бир нерсени азыр айтып кетейин. Негизи көз карандысыздык деген историяда бул биздин историябызда бул болбойт. Не получится. Биз кичинекей мамлекетпиз. Биз бири-бирибизди тааныйбыз. Эртеңки күн тааныш тунуш дегендер чыгат. Бирок муну бир определенный нукка алып келсек болот. Мунун нукка алып келгени бул деген состязательность сторон деп коет. Процесстик бизде процессте состязательность сторон, реальный состязательность сторон болсо, бул алып келет. Эмне деген себеп состязательность сторон деген? Мына бүгүнкү күнү просто мына давайте уголовный иштин негизинде мына Замир ошону айтып, уголовный ишти төргөчү, простой төргөчү козгойт.
козгогондо уруксаатты барып козгогонго уруксаатты барып прокуратурадан алат, прокурордон. Райондун прокурору болот, ГСУ болсо генеральныйге барышат. Анан кийин ошону барып туруп обвинение предъявлять этип же камакка алуу деген жөнүндө эметин барып прокурордун уруксатынан жасалат. Анан бул иш деген туура эмес, бул деген следственный судьяга келет. Следственный судьяга келгенде, мындай судьяга келгенде ошондо прокурорлор булардын чоңдору уже утверждать этип койду, печать эткени мөөр алат да. Анан ошолордун астында иштеген гособвинитель бул деген сүйлөй албайт. Иштин тиги чоңдору иштерин көрбөй туруп эле мөөрдү басып берсе, бияктан гособвинитель ишти карап туруп, анан кийин эми чоң айтып атса, бул дагы эртең күн жок андай эмес деп айта албайт. Ошон үчүн мындай велосипед придумывать не надо. Биякта мындай велосипед чыгарыштын кереги жок. Просто прокуратурадан утверждениени алып салгыла, прокуратурадан. Прокуратурадан утверждениени алып салсаңар бүттү. Следовательдики персональная ответственность чыгат, персонализация ответственности деп коет. Ошол чыгат. Ошол чыкканда гособвинитель уже прокурор тияк бияк эметип атканда, ошондо прокурорду туруп алып айтат: "Эй, төргөчү, сен бул кайсы мыйзам негизинде эметтиң?" деп, ошондо прокуратура өзүнүн түпкү максаты мыйзамды туура колдонуу деген эме менен иштеп туруп, ошондо айтат эле. Ошондо төргөчү, ошондо следственный судья дагы мындай азыркы могу биз Замир экөөбүз айтып келе аткан нерселерге мындай бири-бирибиз менен атаандашуу болот эле да. А бизде болсо эмне? Адвокат сен сүйлөй бер, келжирей бер. Прокурор төргөчү айтат: "Сен сүйлөй бер, келжирей бер. Судья биздики, прокурор биздики" деп эле ошону менен ушундай балеге келип атабыз. Ошон үчүн мыйзамга мына азыр мыйзам долбооруна ушуну мен мурда дагы мыйзам долбоорун бергем, Атамбаевдин маалында мыйзам долбоорун бергем, андан кийин Жээнбековдун маалында да бердим. Мына бул сапар бир депутат аркылуу бул сапарда ошо мыйзам долбоорун просто прокуратурадан алып салгылачы утверждениени. Утверждениени алып калсаңар, ошондо прокуратуранын күчү ансыз эле жетет. Бул деген любой стадияда мындайча айтканда айлап коет. Бирок бизде состязательность болот. Ошондо гособвинительдер тим эле өтүн алып ийет. На определенно бул азыркы периодда бул нерсе керектүү нерсе. Турабы, Замир? Прокурор мындай утверждать этүүсү керек дейсизби азыр? Керек жок. Наоборот, утверждение убрать, утверждение прокуратуры убрать, чтобы прокурор не утверждал. Следователь сам идет напрямую, идет к следственному судье и сам персонально отвечает за свое предъявление. И прокурор, гособвинитель, тогда будет спрашивать, и тогда получается персонализация ответственности. Это очень хорошая вещь. Көрүш керек да, андагы иш жүзүндө көрүш керек. На этом этапе ошол эле керек болуп атпайбы, ошол жакшы идея, бирок бирөөбүз да айта албайбыз бүгүнкү күндө. Мындай кылсак точно көз карандысыздык болот. Көз карандысыздык боло албайт. Мен айтып атпайм. У нас очень тяжело. Толук боло албайт. У нас толук боло албайбыз. Хотя бы вот на этом промежутке биз могуну киргизип койсок, ошондо деген кичине прокуратурадагы мындай талашып баштайт эле, төргөчүн "эй" деп мынтип турат эле да. Мен жанагы айтканым, парламентте күчтүү парламент дегеним бул саясий өңүттөгү иштер боюнча айтып атам да. Анткени ошол иштер боюнча сот системасынын негизи канчалык көз карандысыз өзүнчө орган экени көрүнүп атпайбы? Органбы же орган эмеспи андай? Ал үчүн күчтүү парламент да керек да. Эми сот системасы бул деген нотариус болуп калбады. Конечно, жаль, но сот системасы бул жөн эле Кыргызстан мындайча айтканда төргөнүн эмеси эле болуп калды. Эми ушуну менен токтотобу? Уже мына элдерде кичинеден чыгып атат. Эми долбоорубузду
колубуздан келишинче айтып турабыз. Чыгаардын астында анонс кылып туруп, 1 саат мурун анонс кылып чыгып турабыз. Биздин Facebook каналдарыбызга катталгыла, менин Facebook каналыма, Замирдин Facebook каналына катталгыла, менин YouTube каналыма катталгыла, Замирдин дагы YouTube каналына катталгыла. Андан тышкары дагы урматтуу биздин коллегалар, силер да ушундай өзүңөрдүн предложенияларды айткыла. Биз дагы Замир экөөбүз ушундай могу жерде дагы кишилерди киргизсе болот, чогуу мындай обсуждение кылып, жагышы эметет элек. Эми барыңарга бейпил түн. Замир, сага рахмат. Сага рахмат. Бейпил түн. Тикебиз. Да? Сизге рахмат. Или тебе хочется поговорить? Если хочешь поговорить, Жок, давай. жок. Бейпил түн. Жыйынтыкпайлы. Алга Кыргызстан, Кыргызстаныбыз аман болсун, тынчтыкта аман болсун, эң күчтүү мамлекеттерден болсун. Амин. Аманчылык туруңуздар. Аманчылыкта болуңуздар.